Кыргызстан пандемияны башынан кечирип бүтө элек жатып, шайлоону жылдырып турууга бир дагы атка минер демилге көтөрүп чыккан жок. Шайлоо өз убагында өтүп, эл өкүлдөрү жумуш ордуна отуруп, тиешелүү мыйзамдарды жаңы жылга чейин иликтеп, жиликтеп, айтор бекитип бүтүшү керек эле. Мындай пикирди эксперттердин айрымдары айтып чыгышты. Мейли шайлоо өзүнүн жолу менен деңизчи, бирок коронавирусту жуктуруп алган адамдардын саны күндөн күнгө кошулуп жатканы эмнеден кабар берет. Башында өкмөт катуу кетип, шаарды жаба салып, карапайым калкты түйшүккө салып, көзөмөлдү катуу кылып жатты эле. Ардан көп өтпөй шаарды ачып салганда ичер суубуз түгөн элек экен деп, базар баш аламан соодагерлерге толуп, анда коронавирус деген бале өзүнүн кулачын кенен жайган күндөрдү эстен чыгарып бараткандайбыз. Муну менен эмнени айткым келип жатат? Айрым Европа өлкөлөрүндө экинчи толкун кайра башталганын күн сайын угуп көрүп турабыз. Пандемиядан кийин капастагы чымчыктай чыркырап эл чыгып, кайра көртүлүгүн жүргүзө баштады эле. Анын артынан шайлоо эстафетасы куюшканга кыпчылгандай эле келип калды. Учурда эч кандай чектөөлөр жок, бирок экинчи толкунду божомолдоп айткандар дагы бар. Саламатсыздарбы, эфирде Жумабай маалымат аналитикалык программасы. Бул жумада эмнелерди көрдүк, эмнелерди уктук, алдыда кыскача маалымат. Форма 2 добуш сатып алуунун жолу. Эмне үчүн форманын бул түрүн толтурууда эл арасынан нааразычылыктар чыгып жатат? Быйылкы шайлоодо катталбаган шайлоочунун саны канчага жетти? Бул жерде общий 54 киши жазылды. Эми араң 4-чү список боюнча. Азыр төрттөгүлөр араң келип атышат да. Сүйүнчү пулду берем деп мыйзамды бузган спикер Жумабековго БЖК тарабынан кандай чара көрүлөт? Просто резко, он виноват. Кандуу жолдор, жолдогу кырсыктарга эмне себеп? Сапатсыз жолдорбу же сабатсыз айдоочуларбы? Көпчүлүк шайлоо тилкелеринде форма 2-ни толтурууда одоно мыйзам бузулган фактыларды интернет булактарынан көрүп угуп келебиз. Мисалы, шаардыктарды башка аймакка, аймактагыларды шаарга алып келип, мыйзамды бузуп жаткандар дагы жок эмес. Айрым партиялар эптеп кол чогултуп, элдин добушуна кандай гана ыкма менен болбосун жетиш керек деген принциптер менен күрөшүп келишет. Бирок көпчүлүк жарандар кантип форма 2-ни толтуруштун жол жобосун дагы билишпейт. Мында 5 жыл мурдагы шайлоодо форма 2-ге катталгандардын саны 100 миңге жакын болсо, бул жолку атсалышта 300 миңге чейин жеткени кабарланды. Бул эмнеден кабар берет? Айылды таштап шаарга келип добуш берем дегендер көбөйдүбү же шаардагыларды аймакка барып добуш бересин десе, акчага сатылгандардын саны көбөйдүбү? Шайлоодогу форманын бул түрүн толтурууда эң акыркы күндөрдөгү соңуна чыкты. Бирок Бишкекте аталган документ менен добуш берүүчүлөр көп болгондуктан көпчүлүк шайлоо тилкелеринде шайлоочу толуп калды. Ал эми лимит али толо элек. Айрым шайлоо участкаларында жарандардын узун кезеги пайда болууда. Эмне үчүн мындай жагдай жаралууда? Биздин кабарчылар өздөрү дагы форма 2-ни толтуруп көрүүгө аракет кылып, жеринен абал менен таанышып келишкен. Шайлоо мыйзамдарынын эң чоң алешемдигинин бири форма 2 деген документте экендиги бул шайлоо алдындагы үгүт иштеринде ачык эле билинип калды. Депутаттыкка талапкерлер добуш сатып алуунун эң бир ишенимдүү жана оңой жолу ушунда экенин түшүнүп, 19-сентябрга чейин партиянын ичиндеги өзүнө бөлүнгөн аймактан көбүрөөк добуш алуу үчүн туугандарын, куда сөөгүн, дос тааныштарынын бирин койбой жердин түбүнөн болсо да сууруп чыгып, дал ошол өзүнүн чөлкөмүндө форма 2 менен каттатуунун аракетин каттуу көрүштү. Ар жагы ат башы менен алай, бер жагы талас менен чүй болобу баары бир. Иши кылып добушун берсе эле болду. Эми ошолордун баары бекер болгон жок. Баарын акча менен көндүрүп орун которуштурууда. Ал үчүн 1000 сомдон 3000 сомго чейин берип жатышкандар айтылууда. Эч бир партиядан акча албай, бирок катталган жеринен эмес, азыр жашаган аймагынан туруп добуш берүү укугунан катардагы жаран пайдалана алабы? Биз эксперимент үчүн шайлоо даректерибизди өзгөртүү максатында Бишкектеги 4-5 шайлоо тилкесине баш бакканбыз. Алгач азыр жашаган аймакка жакын жайгашкан 93-мектептеги шайлоо тилкесине кайрылып көрдүк. Бул участокто форма 2 арызын толтурууга эч ак кечигиппиз. Тизме сентябрь айынын башында эле толгон экен. Орун жокпу? 2500'den aşık etmiyorlar.
Шайлоо комиссиясынын өкүлү бизди Газпром ден соолукту чыңдоочу комплексиндеги добушканага жөнөттү. Мында номер 1062 жана 1035 деген эки шайлоо тилкеси ачылыптыр. Биринчисинин эшигинде 30-40 киши кезек күтүп турган экен. Айрымдары эртең мененки 7-де келгенбиз дейт. Бирок комиссия келгендерди техникалык мүчүлүштүктөр жаралууда. Компьютер иштебей жататчы, интернет жок деген жүйө менен өтө жай тейлеп жаткандыктан кезек дээрлик жылбай жатат деп мында тургандардын көпчүлүгү нааразы болушту. Жерде общий 54 киши жазылды. Эми араң 4-чү список боюнча. Азыр 4төгүлөр араң тейлеп атышат да, мындай айтканда. Форма 2-ни толтуруу үчүн 2 күндөн бери кезеги жетпей жаткан аялдардын бири бул шайлоо участкасына башка эшиктен тоо адамдар кезексиз кирип катталып жатканын билдирди. Түштөн кийин 4төн кийин кабыл албай койгондо 150 кишини кабыл албай койду. Анан кеттик. Кайра бүгүн эртең келсек, дагы деле киши көп. Антияктан тааныштарын киргизип, мурун мына мен 40-чы болуп жасылдым. 5-чи али кирелик. Антияк ортодон тааныштарын киргизип атат. Башка адамдарды чыгып алып кирип атышабы? Тиги тараптан кирип атат. Анан председатель чыгып, бир эле компьютер иштеп атат. Башка компьютер иштеп атат. Бирден Wi-Fi иштебей жатат дейт, анан билбейм. Шайлоо тилкесиндеги комиссия мүчөлөрүнүн өздөрүнөн узун кезектин себебин тактоо максатында участканын ичине кирүүгө аракет кылдык. Бирок өзүн тааныштырбай агрессивдүү мүнөздө атырылган бала биздин жумушка тоскоолдук жаратып, эшикти ичинен жаап алды. Бул жер коомдук жайбы? Коомдук жай, бул жер частный. Кайери частный? Бул жер коомдук жай. Бул жер шайлоо комиссиясы деп турат, көрүп атасызбы? Неге убакыты жок бизге? Ач эшикти. Ошентсе да добушкананын ичине кирүүгө мүмкүн болду. Катталууга кезеги келип калгандардын бири сыртта тургандардын айткандарын ырастап, кезекке жазылбаган бейтааныш кишилер экинчи эшиктен тымызын киргизилип жатканын билдирди. Бул шайлоо участкаларында биз көп болгон жагдай, албетте кимдир бирөө бизден бир нерсени жашырууга аракет кылды деп божомолдоого толук негиз болуп берет. Себеби телеканалдын күтүүсүздөн келип калганы шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү үчүн өтө жагымсыз болду. Андан ары биздин чыгармачылык топ шаардын борбордук бөлүгүндө жайгашкан Тагыраагы улуттук университетинин 6-корпусундагы шайлоо тилкесине баш бакты. Бул жерде дагы форма 2 арызын толтурууну каалагандардын катары калың экенине күбө болдук. Бирок көпчүлүгү баарлашуудан качып, жүзүн бекитип же таптакыр эле ойго келбеген шылтоолорду айтып, сүйлөшүүнү каалашкан жок. Толтурганы келдим. Кыздар жүрөт го. Кайсы партиялык? Кыздар билет да менин мээмде туруптур. Студентпиз бияка келдик. Сиз студентсизби? Тапшыралдыр уже. Форма 2 толтурган келдиңиздерби? Азыр студент тапшыра турган мезгилби, окууга тапшыра турган мезгилби? Кеч тапшырып калдык. Буга чейин борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматова форма 2 документин жапыр толтурууда одоно мыйзам бузуулар көп экенин айтып чыккан. Ал журналисттер менен бирге Бишкектеги 10 чакты шайлоо тилкесин кыдырып, айрым добушканаларда катталуучулардын тизмеси тез эле толуп калганын байкаган. Белгилей кетсек, Бишкек шаарында 17-сентябрга карата форма 2 документи менен 128 миңден ашуун шайлоочу катталган. Ар бир эле шайлоо участогундагы номер 2 форма боюнча арызды жапырт келип толтурушкан. Маселен, бир күндө 250ге чейин каттаган шайлоо участоктарын көрдүңөр. Реалдуу караганда мынча кишини бир күндө каттоо мүмкүн эмес. Кээ бир күндөрү эч ким келген эмес. Кээ бир күндөрү 100 кишиге чейин келип жатат. Мунун өзү бирөөлөр уюштуруп, алып келип жатканынан кабар берет. Дагы бир участокто кечки саат 8:00дөн кийин шайлоочулар келгенин көрдүк. Муну териштириш керек. Бул одоно мыйзам бузуу. Айып пул салып коюу жетишсиз. Шайлоо алдында форма 2 арызын толтуруу эрежеси ички миграцияны жана шайлоочунун укугун эске алуу менен 2011-жылы киргизилген. Бирок шайлоочуну убара кылбай анын каалаган жерден добуш беришине шарт түзө турган бул документти жарышка чыккан партиялар өз кызыкчылыгына кызуу колдонуп жатышканын экс-депутат Каныбек Осмоналиев дагы белгиледи. Анын айтымында форма 2 быйыл добуш сатып алуу аракетинде кеңири колдонулуп жатышы шайлоодон кийин чоң чыр-чатактардын чыгышына өлгө болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн буга борбордук шайлоо комиссиясы колунан чара көрүүсү керек дейт экс-депутат. Бул баягы атактуу Тайырбек Сарпашевдин технологиясы да 2011-жылы эмне болду эле?
президент шайлоо болгондо. Вот ошондо биз депутат элек атайын маселе көтөрүп чыкканбыз. Ошондо эле токтотуш керек болчу. Форма 2 менен даже шайлоонун тех эмесине жалпы багытына мындай таасир бербей тургандай нерсени жасап койсок болот эле да. Цифровой технология форма 2-нин деле прописканын деле кереги жок экендигин каш кайтып эле көрсөтүп турат айланайындар. Жөн эле кол телефону менен эле эме берсек болот, добуш берсек болот биз азыр. Бийликке жакын партиялардын мүмкүнчүлүгү абдан жогору. Ошол эле бир партия атын айтып айла коеюнчу. Бир партияда мурунку азыркы депутаттардын 29 кирип алыптыр. Же болбосо азыркы вице-премьер министрлер жүрөт, министрлер жүрөт. Алардын колунда убактылуу эле алар четтемиш болушту. Асан деле ресурстар бар да. Демек ошолор үчүн форма 2 бул жөн эле бир асмандан түшө калган баягындай бир чоң олжо болуп атат да. А демек шайлоонун жыйынтыгы бурмаланат. БШК шайлоочулардын паспорттарын жапырт чогултуп алып, алардын шайлоо дарегин мажбурлап которуу аракети аныкталса, ага чара көрүүлөрүн эскертип келет. Ушул күнгө чейин Боршайком ЖМК жана интернетке мониторинг жүргүзүү учурунда аныкталган 30дан ашуун шайлоо алдындагы мыйзам бузуу фактыларын каттаган. Алардын 25-inde добуш сатып алуу аракеттеринин белгилери бар. Ал эми жалпысынан кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине 22 материал катталып, сотко чейинки териштирүү жүрүп жатат. Талдоонун баштапкы жыйынтыгы көрсөткөндөй көбүнчө шайлоо документтерин бурмалоо, административдик ресурс колдонуу, добуш сатып алуу жана добуш сатуу сыяктуу мыйзам бузуу фактылары катталууда. Сатып алуулар болуп атат. Мугалимдерди мажбурлап атат. Паспорттарын алып туруп, уже 300 000 кишини камдап коюшту дейт. Андан кийин бул БШК өзү айтып атат. Бизде 640 000 кишиге шайлоочулардын саны көбөйдү деп. Эмнеден көбөйүп кетти? Эми асмандан көбөйүп кетти. 1 миллионго жакын кыргыздар четте жүрөт. Мигрант болуп жүрөт. Алар да келе албай жүрөт. Аларга деген болгон 5-6 жерден эле шайлоо участогуна барып катышат. Ашып кетсе 15 000 катышат кишининчи. Калгандарын биз конституциялык укугундагы өкмөт муну тебелеп туруп шайлоого катыштырбайт. Негизи мыйзам боюнча үгүт маалында адамдарга берилген материалдык жардамдын баары добуш сатып алуу болуп саналат. Шайлоо алдында бала бакча, спорт зал, көпүрө, жол, суу түтүктөрүн курууга демөөрчүлүк кылуу дагы мыйзам бузуу. Олигархтардан куралган бай партиялар жана алардын талапкерлери шайлоочулардын добуштарын мыкты программалары же ишенимдүү көз караштары менен эмес, арганда айла амалдар менен сатып алуу аракетин көрүп жатканын серепчилер шайлоо жыйынтыгына болгон ишенимди жокко чыгарууда дешүүдө. Чынара Нурсейитова, Тынчтык Көлбаев, Жума Баян. Мурдагы чакырылыштагы депутаттардын 4/3 бөлүгү кайрадан шайлоого аттанды. Талапкерлердин ар бир 7-синин мыйзам менен көйгөйү болсо, ар бир 3-чү кишинин жумушу жок. Ал эми кандидаттардын орточо жашына карата рейтингти алып карасак, эң кичүүсү 21, ал эми улуусу 80 жашта. Партиялар тизмесиндеги өзгөчөлүктөргө кесиптешим токтолот. Жогорку кеңешке ат салышып жаткан 16 саясий партиянын тизмеси менен 2019 талапкер мандат үчүн күрөшүп жатат. Биринчи кезекте мыйзам чыгаруучу органга аттангандардын өтүмүшүнө көз чаптырсак, ар бир 7-синин тагыраагы 288 талапкердин мыйзам менен көйгөйү болгон экен. Алардын 221-нин соттуулугу жоюлган, 26 адам соттолуп, бирок кайра акталган. Кандидаттардын 5-өөсү административдик кодекстин нормаларына ылайык жоопко тартылыптыр. Бул албетте жарандын соттуулугу бар дегенди түшүндүрбөйт. Бирок мындай фактылар саясий өмүр баянга көлөкө түшүрөөрү шексиз. Калгандарынын иши боюнча чечим чыга элек же кароодо турган иштерге катыштыгы барлар. Мыйзам менен көйгөйү барлар социал-демократтар, мекенчил жана чоң азат партияларында көбүрөөк. Факт биографии, то, что был, это мало. Адамдын таржымалындагы фактылар өтө маанилүү эмес. Бирок ал адам азыр эмне менен алек, мурда кайсы берене менен соттолгон, соттуулугу кантип алынган, кийин ал эмне менен алектенет, ошону түшүнүш керек. Бул жерде коомдук пикир зарыл. Ал бийликке келгенде мамлекетке эмне жасап берет, ошону алдын ала талдоо зарыл. Бул шайлоодо талапкерлердин жаш курактары дагы көп талкууга алынууда. Партиялар тактиканы өзгөртүп, жаштарды бетке кармаганы менен 60-70тен ары өтүп калгандарды тизменин соңуна көздөн далда катып коюшкан. Талапкерлердин эң улуусу 80 жашта, ал мекен ынтымагынын тизмесинде. Жалпы депутаттыкка талапкерлердин орто жашы 43 жаш болсо, ал эми эң жаш талапкердин курагы 21 түзөт. Алардын жалпы саны 10дон ашуун, көпчүлүгү орто билимдүүлөр. Ошолор чын эле депутат болобу же жокпу? Болсо канча убакка болот?
2 ай болуп кеткендер болот, жарым жыл болуп кеткендер болот. Ушунун баары баягы шайлоого деле тиешеси жок болот да, тилекке каршы. Бирок баягы үмүт деген үмүт эл ойгонуп калды. Бул биринчи фактор. Экинчи, эски жүздөрдү мындай анча көргүзү келбей аткан коомдук пикир үстөмдүк кылып атат деп ойлойм. Талапкерлердин 85%га чукулу жогорку билимдүүлөр экенин айтпай кетпесе болбойт. Эл өкүлү болом дегендердин көпчүлүгүн саясатчылар, бизнесмендер, юристтер, компания жетекчилери түзөт. Мандатка атсалышкан маданият шоу тармагынан да уучубуз кур эмес. Бул жолку саясий жарышка чыккандардын катарында элге төбөсү көрүнгөн ырчы, куудул актер Тамадалар бар. Бир да партияның урганды жок, кереги жок мага партия. Эмнеге? Себеби булар деген кандай десем. Баягы эптеп элдин жонунан окат кылган эл ошол. Жок, мен ишеним жок азыркы депутаттарга иш кылса ушунча жылдан бери кылышат эле бар. Эмне үчүн ишеним жок эже? Эчтекени деле бүтүрүшпөйт, эчтеке деле эме кылышпайт. Баса мыйзам чыгаруу ишмердигинен арылгысы келбеген азыркы депутаттардын 85-и кайрадан шайлоого аттанган. Арасында 6-чы чакырылыш эле эмес, жогорку кеңеш 2 палаталуу болуп турганда иштегендер да бар. Учурдагы парламентарийлердин эң көбү Биримдик партиясына чогулган. Бул рейтинг боюнча кийинки орундарда Кыргызстан, Мекеним Кыргызстан партиялары турат. Бирок ушу ар бир саясий партиянын тизмесинде биринчи бет бар. Тиякта албетте жаңы беттер, жаңы талапкерлер көрсөтүлгөн, бирок тиякта экинчи, үчүнчү бет бар да. Аны тилекке каршы көбүнчө шайлоочулар карабай эле калат да, анан көңүл бурбай калат. Тиякта мындай карасак, ушул 12-чи, 10-чу орундан баштап эле бай эле мурда болгон депутаттар эле. Бир технология уже колдонгон, аны мисалы Ата Журт 2010-жылда баштаган, анан 2015-жылы аны республика саясий партиялар колдонгонда, алар эмне деп аткан? Арыздарды чогултуп эле шайлоо учуруна келгенде мандаттарды тапшырганда ошо арыздардын негизинде ушу биринчи кезекте турган талапкерлердин баарын чыгарып коюшкан тизме. Быйыл парламенттик шайлоонун шааниси менен жумушсуздук көйгөйү бир аз чечилгени турат сыягы. Кандидаттардын ар бир үчүнчүсү тизмеде эч жерде иштебейт деп көрсөтүлгөн. Тизмесинде жумушсуз талапкерлер басымдуу кылган партиялардын рейтингинде алдыңкы 3 орундукту Мекен ынтымагы, Бүтүн Кыргызстан жана Республика партиясы ээлеген. Чынара Нурсейитова, Тынчтык Көлбаев, Жума Баян. 18 сентябрь күнү Дастан Жумабековду талапкер катары каттоосун жокко чыгаруу боюнча БШКнын кезектеги жыйыны болуп өттү. Жумабеков учурда төрагалык мандатын тапшыра элек өзүнүн чөнтөгүнөн 50 000 сом жаңы төрөлгөн ымыркайга берди деген маалымат чыгып, андан соң төраганын фондунан берилди деген маалымат менен толукталды. Айырмасы эмнеде? Эки жагдайды шылтоо кылган спикерге өзү казган анга өзү кулаганы аз калды эле. БШКнын көпчүлүгү партияга эскертүү берүү менен гана жыйынды бүтүрүштү. Бул маалымат коомчулук арасында кызуу талкууну жаратты. Анткени төрага Дастан Жумабеков акчаны өз чөнтөгүнөн берген болсо, ал дагы добуш сатып алуу. Ал эми төраганын фондунан берилсе, ал дагы мыйзам бузуу болуп саналып, административдик ресурсту колдонуу болуп эсептелет. Себеби мамлекеттик казынадан мамлекеттик кызмат ордун пайдалануу менен өзүнүн кызыкчылыгы үчүн пайдаланган болот. 18 сентябрь күнү БШКнын мүчөсү Атыр Абдрахматова жыйын эмне туурасында болгонун, атүгүл кандай мыйзамдарды бузганын тыңшап көрүп баа бериңиздер. Анткени биз мындан мурун да айтып келгенбиз, эгерде Дастан Жумабеков өз чөнтөгүнөн сүйүнчү катары берген болсо, бул дагы добуш сатып алуу. Эгерде ал ошол төраганын фондунан акча берген болсо, бул добуштарды сатып алуу бири болот. Экинчи мыйзам бузуусу административдик ресурсту колдонуу. Себеби дегенде мамлекеттик казынадан өзүнүн ошол мамлекеттик кызмат ордун пайдалануу менен башка талапкерлерден айырмаланып, мамлекеттик каражатты өзүнүн кызыкчылыгы үчүн короткон болуп калат. Жыйын өттү. Ит үрө берет, кербен болсо жүрө берет. БШК Жумабековго эмес партияга эскертүү берүү менен гана чектелип калды. Жакшы атка бир камчы, жаман атка 1000 камчы деген жакшы сөз бар кыргызда. Бул деген бир эмес, бир канча эскертүүлөрдү алган жогорку кеңештин төрагасы, мыйзам чыгаруунун туу чокусунда турган адам мындай мыйзам бузууларга барып, одоно каталарды кетирсе, анда биздин мыйзам кимдер үчүн иштеп, кимдер үчүн иштебей тургандан кабар берип тургансыз.
Кыргызстан эгемендүүлүк алган жылдардан баштап эле такыр өз алдынча болду десек жаңылышабыз. Анткени эгемендүү Кыргызстанды жетектеп келген мурдагы жана азыркы аткаминерлер кошуна өлкөлөрдүн көзүн карап, кары сурап алардын айткандарын кынтыксыз аткарып жаткандан улам эгемендүүлүктүн жыты сезилбей жаткан сайт. Мындан уламбы айтор айрым экспертмин деген сынчылар Кыргызстан Орусияга кошулуш керек деп айтып коюп, эми элдин сынына кабыл болуп турат. Айтылганга чейин сөз сенин кулуң. Айтып алып, анан кечирим сурап армандан башы чыкпаган адамдардын аягы акыркы мезгилде көбөйдү. Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси Райымкул Аттокуров Кыргызстан келечекте Орусиянын карамагында болуш керек деген таризде маек берип, коомчулукту дүрбөлөңгө салды. Экс-элчи учурда Орусиянын жараны, андыктан ал кыргыз элинин каалоолорун ортого салып айтууга эч кандай укугу жок деген жарандык активисттер Аттокуровго чара көрүлүшүн талап кылышууда. Темага Тазагүл Эмилбекова токтолот. Бул жумада Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси Райымкул Аттокуровдун Правда.ру порталына берген интервьюсу кызуу талкууга алынды. Аттокуров Орусиялык маалымат агенттиги менен болгон маегинде Кыргызстанды Орусиянын курамына киргизүү тууралуу сөз болуп жатканын айткан. Мындай билдирүү жалпы кыргыз коомчулугунда нааразычылык жаратты. Бишкек шаарынын тургуну Умай Арыкова экс-элчинин жалпы кыргыз элинин атынан сүйлөөгө укугу жок экендигин айтып, мындай учурда тиешелүү мамлекеттик органдар дароо Аттокуровго чара көрүшү керек болчу дейт. А именно это было... Бизде ушундай билдирүүлөрдү көзөмөлгө алган атайын улуттук коопсуздук кызматы бар. УКМК бийликке сын айткан жарандарды кармап, камерага кечирим суратуунун ордуна ушундай эгемендүүлүгүбүзгө доо кетирип жаткан жарандардын үстүнөн иштесе жакшы болмок. Аттокуров мырза биздин канча жылдап араң жеткен эркиндигибизди жок кылгысы келип жатат. Мындай адамдар эл чыккынчысы. Ал ортодо Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги коомчулукту дүрбөлөңгө салган дипломаттын айткандары боюнча үн катып, Райымкул Аттокуров Россия Федерациясынын жараны экендигин жана ал жеке адам катары өзүнүн жеке пикирин билдиргендигин маалымдаган. Ошондой эле элчилик коомчулукту, кыргыз диаспорасынын уюмдарын, лидерлерин мамлекеттин кызыкчылыгына каршы ой пикирлерин жарыялоодон алыс болууга чакырган. Ал эми Аттокуров өзү орус басылмасы анын айткан сөздөрүн бурмалап бергенин айтып чыкты. Бүгүнкү күндө ал эки өлкөнүн тең жараны. Биз орус жарандыгын расмий түрдө алган эмеспиз. Союз мезгилинде келгендер ошол бойдон калып калышкан. Кыргыз жарандыгын президентке арыз жазып кабыл алгам. Азыр Кыргызстандын да, Орусиянын да жаранымын. Биздин мыйзам боюнча буга уруксат берилет. Ооба, эки өлкө ортосунда кош жарандык тууралуу келишим жок. Бирок Союз мезгили учурунда жарандык алгандар кийин орус жарандыгы менен калып калган. Кийин кыргыз жарандыгын алгандар да бар. Алар мыйзам чегинде калат деген ченем бар. Коомчулукта экс-элчинин мындай сөзү өз өлкөсүнө жасаган чагымчылдык, чыккынчылык деп бааланды. Райымкул Аттокуров чыккынчы. Эмне үчүн бийлик улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет унчукпай отурат? Райымкуловдун таңуулап жаткан сөзү биздин көз карандысыз мамлекетибиздин бүтүндүгүнө доо кетирүүдө. Аттокуров өзү Кыргызстандын да, Орусиянын да жарандыгына ээ экендиги эмнеден кабар берет? Биздин бийлик эмне үчүн кош жарандыгы бар адамды элчи кылып алган? Райымкул кыргыз элине кайсы диаспора жетекчилери Орусияга кошулалы дегендигин далилдеп көрсөтсүн. Алардын Кыргызстанга келүүсүнө чектөө киргизүү зарыл. Орусиясыз эле өзүбүз оокат кылабыз. Кичине ойлоп сүйлөгүлө. Бизде система иштебей, клан иштеп жатат. Ошондуктан системаны өзгөртүп, жаңылап жашоо керек. Орусиядан чыга албай канча улут жүрөт? Сыймыктанам. Эркиндик бар. Болгону бийлик элди тоногон адамдарды жок кылышы керек. Аттокуров учурда Орусиянын жараны болсо, кыргыз элинин каалоолорун ортого салып айтууга эч кандай укугу жок. Айрыкча шайлоо алдында мындай билдирүү таратуу кыргыз коомчулугуна өтө чоң коркунуч алып келиши ыктымал дейт журналист Самир Казакбаев. 30 жылга жакындап калды эгемендүүлүктү алдык деп жыл сайын майрамдайбыз. Бул биз үчүн аябай чоң майрам, кыргызстандыктар үчүнчү. Анан ушул майрамды эле жок кылып салуу эмес, бул биздин эркиндигибизди жок кылам деген кишини акылсыз дебей анан кимди акылсыз дейбиз. Аттокуров мырзанын билдирүүсү бул түздөн түз мына бул шайлоо үгүт иштери жүрүп аткан учурда айтканы бул аябай чоң чакырык. Элибиз ансыз дагы азыр жаман акыбалда турат. Азыр элибиз ансыз дагы тандоо кыла албай баш айланып турган кезде элди ого бетер чагымчылыкка чакырып, элди ого бетер момундай мамлекеттүүлүктү жоготууга чакыруунун өзү бул аябай жаман көрүнүш да. Анан кийин атайын тийиштүү органдар, күч түзүмдөрү ушундай адамдардын үстүнөн кылмыш ишин козгош керек болчу да. Себеп дегенде бул сабак болмок. Бул бир эле кишинин фамилиясын айтып аткан жок да.
Бул бүтүндөй мамлекеттүүлүк жөнүндө сөз кылып атат. Бүтүндөй мамлекетти алып барып бир мамлекетке кошуп салыш керек деп атат. Чакырык кылып атат. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө доо кетирген башка мамлекеттин жарандарына өлкөнүн тиешелүү органдары чара көрүп, Кыргызстан көз каранды эмес, эгемен мамлекет экендигин билдирип, Орусиянын тиешелүү мекемесинен нота жиберүүсү керек дегендер да жок эмес. Домат келтирүү же бир баскынчылыкка чакыра турган сөз катары мен эсептейм да, себеп дегенде бул чет өлкөнүн жараны болот атат да. Эгер биздин жаран айтса, мейли анда жанагынтип кул мүнөз этилек, эгер бирок жок, чет өлкөнүн жараны болуп аткандан кийин бул уже мындай айтканда эки мамлекеттин ортосуна бир келишпестик, Кудай сактасын, балким дагы мындай айтканда бир коопсуздук бир ситуацияны жарата турган бир чакырыктар болуп атат да. Биздин тышкы иштер министрлиги биздин экс элчибизге Россия Федерациянын тышкы иштер министрине нота жөнөтүш керек. Өзүнүн жаранын оосун басып койсун деген кыскача бир нота жөнөтүш керек да. Ошондой эле жарандык активист шайлоого аттанып жаткан партиялар мындай билдирүүлөргө кайдыгер карап жатканына нааразы. Анан мага дагы таң калыштуу болуп атат. Азыркы учурда мына шайлоо учурунда кыргыз мамлекетин өнүктүрөм, өркүндөтөм, кыргыз мамлекетинин коопсуздугун мындай айтканда кызык үчүн көздөйм деген кандидаттардын бирөөсү дагы эмнегедир унчукпайт. Алардан бир эмнегедир сөз чыкпайт. Партиялар баары тең оозуна тыгып алганда жатып калышты. Эми ооба көрүп атабыз, кээ бир партиялар ошол мамлекеттин мындай айтканда кызык үчүн көздөйбүз деген мындай айтканда лозунгдар менен чыгып атат аларды. Мейли, бирок кечирип койгула. Азыркы учурда биздин эгемендүүлүккө мындай айтканда сөз тийип атат. Кыргызстанда Орусиянын курамына кирүү тууралуу сөз болуп жатат деп билдирүү тараткан экс-элчи жана Орусиянын жараны Райымкул Аттыкуровго чара көрүлсүн деген кыргызстандык жарандар учурда кол топтоп, тиешелүү органдар жана мамлекет башчыга кайрылышаарын айтышууда. Ошондой эле Кыргызстандын улуттук гвардиясынын мурдагы жетекчиси, запастагы генерал-полковник Абдыгул Чотпаев жазган деп божомолдонгон комментарийдин скриншоту социалдык түйүндөргө тарады. Анда генерал Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясына кошулуусу боюнча референдум өткөрүү зарылдыгы жөнүндө жазган. Көпчүлүк интернет колдонуучулары бул комментарийге катуу сын айтышып, Чотпаевди бардык наамдарынан, атүгүл жарандыктан ажыратууну сунушташты. Көп өтпөй генерал айтылган сын пикирлерге жооп кылып, анын комментарийин кара ниет адамдар жасалма жол менен бурмалап коюшу мүмкүндүгүн айтып чыкты. Ал Орусия менен тыгыз кызматташууну улантуу зарылчылыгы жөнүндө гана жазганын билдирип, Кыргызстан эч качан Россиянын курамына кирбейт деп кошумчалады. Тазагүл Эмилбекова, Гүлчөрө Казымкулов, Жума Баян. Жолдо жүргөн автоунаа каражаттарынын катышуусунан улам пайда болуп, анын натыйжасында адам өмүрү кыйылган же жаракат алган, унаа каражаты, жүк же дагы башкалар материалдык зыянга учураган окуялардын аягы акыркы мезгилде тыйылбай койду. Жол демекчи жолго бөлүнгөн миллиондор, андагы коррупциянын аягы да токтобой койду. Мисалы, мурдагы министр Жамшитбек Калилов дагы ушул жолдогу коррупциянын айынан президенттин сынына кабыл билеттин болбой, элге шерменде болгонун президент өзү коопсуздук кеңешинин жыйынында айтып өткөн. Жолду оңдоп жатабыз деп көкүрөк кагып мактанган министрлер элдин сынынан түшпөй койду. Анткени азыркы жолдордун сапаты да начар. Бирин оңдой албай жатып, экинчи жолдордун тешилип жатканын күн сайын эле көрүп турабыз. Жол кырсыгынын башкы себеби эмнеде? Сапаты начар жолдордобу же сабаты жок айдоочулардабы? Статистикага таянсак, карантин аяктагандан бери өлкөдө жол кырсыктары кескин көбөйө баштады. Башкалада акыркы 8 ай ичинде 1300дөн ашык жол кырсыгы катталып, андан 1750 адам жабыркаган. Айта кетсек, Бишкекте ушул жумада жеңил унаа менен жол тандабасы түзүшүп, 2 адам каза болду. Дагы 3 жаран денесинен жаракат алган, үрөө учурган жол кырсыктарына эмне себеп жана кырсыктарды азайтуунун жолу барбы? Кийинки материалдан көрүңүздөр. Бишкек шаарындагы эң ири жол кырсыктары катталган көчөлөрдүн бири дал ушул Профсоюз көчөсү. Бул жерде жок эле дегенде ай сайын 10дон ашык ири жол кырсыктары катталат. Мунун эң негизги себеби жол белгилеринин жоктугу.
Оңдоп түзөө иштеринен соң деле бул көчөдө жол кырсыктарынын саны азайган жок. Күн алыс адам өлүмү менен коштолгон авариялар катталгандыктан кандуу жол аталып калган Профсоюз көчөсүндө мындан 5-6 күн мурун эле дагы бир жол кырсыгы жүз берип, анын кесепетинен 5 адам жабыркаган. Бул көчөдө бир топ жылдан бери жашаган Фархат мырза бир нече ирет үрөө учурган авто кырсыктарга күбө болгон. Жол кенен болгондуктан түнкүсүн бул аймакта унаа жарыштары да өтүп турат. Бир 2-3 жолу күбө болдум, жарышып рулга ээ боло албайм, о бордюрга кирип кеткен күндөр көп болот, жаңы алмаштырды бордюрларды, сынык бордюрларды. Бу жерде камералар жок, бу жерде жарышкандар, гонка кылгандар көп, катуу айдашат, авария көп болот. Айрыкча могу повороттон көбүнчөсү айланып, анан ушул жерден жарышат. Авариялардын көп катталып жатышына бир чети айдоочулар өздөрү да күнөөлүү. Кырсыктын келип чыгышына ылдамдыкты ашырайдуу, каршы тилкеге чыгып кетүү, мас абалында айдоо, ошондой эле айдоочулардын кесиптик даярдыгынын төмөндүгү да себеп болууда. Айдоочулардын айтымында Профсоюз көчөсүндө башка аймактарга караганда жол кырсыктарынын көп катталуусунун дагы бир себеби жол белгилеринин жана жол чырактарынын аздыгы. Андан тышкары көзөмөл камералары да орнотулган эмес. Знак жок. Уступи дорогу деген знак жок. Бул жерден чыгып аткан машина меники главный деп чыгып, ошо менен анан ДТП болушу мүмкүн да. Ушундай жерлер бул көчөдө көп. Основном түз, кээинки жерлерде знактар деле коюлган эмес. Анан эң биринчи себеби ошо мен ойлойм, түз жол, светофор жок, анан кийин адамдар бул жерге неметкенде катуу ылдамдыкта айдашат дагы, анан ошол жерден кырсык келип чыгат деп ойлойм да. Акыркы 8 ай ичинде баш калаада жалпы 1300гө чукул жол кырсыгы катталып, андан 1800гө жакын адам жабыркаган. Милициянын кайгылуу кызматы билдиргендей, бүгүнкү күндө жол кырсыктары жана жол белгилери коюлбаган көчөлөр боюнча тактоо иштери жүрүп жатат. Ошондой эле Профсоюз көчөсүндөгү маселелер да каралууда. Ал чоң автомагистрал болгондуктан жол кырсыгы катталган фактылар бар. Бүгүнкү күндө ошол көчөдө 80ден ашык атайын жол белгилери орнотулган. Андан сырткары дагы милициянын кайгылуу кызматынын жол көзөмөлдөө бөлүмү тарабынан атайын мамлекеттик транспорт башкармалыгына сунуштама берилип, Профсоюз көчөсү менен Кайназаров көчөсүнүн кесилишинде жаңы жол чырактар орнотулганга сунуштама берилген буюрса, быйылкы жылдын айына чейин толук кандуу иштеп калат деген үмүт бар. Жарандар тарабынан дагы бизге официалдуу түшкөн кайрылуулар бар. Биз буларга атайын Приматок деген рейдтик иш-чараны уюштуруп, Октябрь району боюнча автомагистрал бар, өзүңүз билесиз. Ошол тараптан атайын түндө башаламан чоң шум берүүчү звук аппараттарды илип алып айдаган жарандарга, айдоочуларга карата рейдтик иш-чаралар ар жуманын экинчи күндө акыркы күндөрү 2 күн подряд жүргүзүлөт. Дүйнөдө автоунаанын саны эң көптөлгөн Британия сыяктуу өлкөлөр жол кырсыктарынан бир топ эле оолак. Ал эми калкынын саны аз экенине карабай, авария боюнча Кыргызстан, Орусия менен Казакстандан кийинки орундан түшпөй келет. Кыргызстан соңку жылдары адам өлүмүнө алып келген жол кырсыктары боюнча дүйнөдө 1-чи орунда. Жол кырсыктарынан көп кишилердин каза таап жатканы өлкөнүн парламентинде да катуу талкууланган. Бирок авариялардын санын кыскартуу, алдын алуу боюнча демилгелердин көбү сөз жүзүндө келатат. Ал эми жол кыймылын көзөмөлгө алган милициянын кайгылуу кызматы эң оолу айдоочуларды кылдаттыкка чакырат. Азыркы учурда мына жол транспорт кырсыгынын келип чыгуу себептеринин бири бул көбүнчөсү мас абалында автоунааны айдагандыктан, атайын көрсөтүлгөн чектен ашып катуу ылдамдыкта айдап кетүүдөн жол транспорт кырсыктары келип чыгып атат. Андан сырткары мынакей жашы жетелек, жаш жеткинчектер ата-энесинин уруксаты жок автоунааларды айдап жүргөндүктөн, жол эрежесин, коопсуздук эрежесин толук кандуу билбегендиктен келип чыгып атат. Мына ушул фактылардын алдын алуу максатында биз тараптан бардык тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Белгилей кетүүчү нерсе, Кыргызстанда жол кырсыктарынан каза болгондордун саны былтыркы жылга салыштырмалуу бир аз азайгандыгына карабастан, бул маселе дагы деле болсо курч бойдон калууда. Статистикага таянсак, акыркы 1 жыл аралыгында авариядан көз жумгандардын саны спидтен каза болгондордун көрсөткүчүнөн 2 эсе жогору. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, 2019 жылдын алгачкы 9 айында 4694 жол кырсыгы катталып, баш аягы 529 киши каза болгон. Тазагүл Эмилбекова, Гүлчөрөк Казымкулов, Жума Баян.
Өлкөдө эмнелер болуп жатат жана кийинки жумада кандай ийгилик кемчиликтер күтөт? Бул суроого биздин чыгармачыл топ жооп издеп айтып берет. Сиздер жума ичиндеги эң маанилүү жана орчундуу темаларды камтыган Жума Баян маалымат аналитикалык программасын көрдүңүздөр. Эмки жумадан көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.